Бул биримдикте 200 миллион калк бар. Аскерлердин саны 65 миллион. Коргонуу үчүн 54 миллиард доллар коротот. НАТОдон 2 эсе бай. Бул биримдик үчүн өтө көп курманчылыктар берилди. Бул биримдик Түрк өлкөлөрүнүн биримдиги. Жакында эле 6 ноябрь күнү өлкөбүздө Түрк мамлекеттер уюмунун кезектеги саммити өтүп, олуттуу чечимдер кабыл алынды. Мисалы, жаңы орток алфавит, жаңы орток акча, орток аскердик күч, визасыз режим сыяктуу бир катар олуттуу долбоорлор ишке ашканы турат. Бул долбоорлор кээ бирлерин сүйүнттү, кээ бирлерин күйгүздү. Эмне үчүн бизде евро биримдик, Британ шериктештиги сыяктуу биримдиктерди кура албайбызбы? Алар тилдери, маданияттары бири-биринен алыс болгон элдердин арасында биримдиктерди куруп атса, биз эмне үчүн бир динди карманып, бир тилди колдонуп, бир канды жана жанды бөлүшүп жашаган элдердин ортосундагы биримдикти кура албайбыз? Улуу Туран кыймылынын тарыхы тууралуу буга чейин каналыбызда чыгарганбыз. Дал ошол жактан кеңири көрсөңүз болот. 1951 жылы Франция, Италия, Батыш Германия, Бельгия, Люксембург, Нидерланды өлкөлөрү көмүр жана болот өндүрүү жаатында биримдик курушат. Кийин убакыттын өтүшү менен бул биримдиктин мүмкүнчүлүгү чоңоюп олтуруп, 42 жылдан кийин 1993 жылы евро биримдикти курушту. 1999 жылы болсо евро акча бирдигин кабыл кылышты. Чегараларды жокко чыгарышты. Жалпы 27 өлкө болуп, калкынын саны 445 миллионго жетти. Башкача айтканда, эгер евро биримдикке мүчө болгон өлкөлөрдүн бирөөсүнө кол салган өлкө 445 миллиондук калкы бар, 18,8 триллион долларлык казнасы бар, 27 өлкөгө согуш ачкан болот. А бизде кандай болду? Ачыгын айтканда 90-жылдарга чейин түрк тилдүү элдердин биримдиги тууралуу сөз болушмундай турсун, атүгүл Түркиядан башка түрк тилдүү өлкөлөрдүн эгемендиги жок болчу. Совет режими жаңы курулган маалда Алашордо Туран аттуу кыймылдардын максаты түрк тилдүү элдердин башын бириктирүү болуп саналган. 1926 жылы Бакуда биринчи туркология курултайы өтүп, кийин курултайга катышкан элимпоздордун дээрлик баары өлтүрүлдү. 37 жылдагы сталиндик репрессияга кабылгандардын арасында да дал ушундай мүдөөнү кармангандар шейит кетишкен. Андан кийин болсо тил үчүн, улуттук иденттүүлүк үчүн аракет кылгандар өлүмгө дуушар болбосо да, көп жылдар бою түрмөлөргө камалышкан. 50-60-70 жылдар болсо, бул мүдөө үчүн өлкөнү өнүктүрө баштагандардын мүмкүнчүлүктөрү дароо чектелип, өз өлкөсүнөн алыстатылган. Мисалга алсак, Исхак Разаков, Болот Мамбетовдор. 80-жылдардын аягында гана тил эркиндиги, көмүскөдө калган чыгаан инсандардын эркин изилдениши, дин тутуу эркиндиги деген сыяктуу артыкчылыктар таанылып, 90-жылдардын башында советтик режим биротоло кулады. Түркистан өлкөлөрү биротоло эркиндикке чыкты. Жыйынтыгында Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан, Түркменистан жана Азербайжан эркин өлкө боло алды. Бул мүмкүнчүлүктү бирөө дароо колдоно алды. Бул Түркия болчу. Заматта бул өлкөлөрдү Түркиянын ошол кездеги премьер-министри жана президенти Тургут Özal расмий түрдө таанып, элчиликтерин алгачкылардан болуп ачты. Артынан эле 1992 жылы Özal Анкарада түрк тилдүү өлкөлөрдүн саммитин уюштуруп, бул саммитке Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Түркменистан, Азербайжан катышты. Муну ошентип, Түрк мамлекеттер уюму атүгүл улуу Турандын алгачкы пайдубалы курулду. Бирок бул пайдубал үчүн бир президенттин жаны курмандыкка чалынды. 1993 жылы Тургут Özal ууланып өлтүрүлдү. Ооба, анын өлүмү тууралуу ушул күнгө чейин расмий маалымат бериле элек. Бирок анын чоң күнөөлөрүнүн бирөөсү бул жогоруда аталган уюмдун пайдубалын куруу болчу. Касым Тыныстан уулу, Магжан Жумабай уулу, Эшеналы Арабай уулу биримдик үчүн кантип жан беришкен болсо, Özal да бул биримдик үчүн ошентип жан берди. 90-жылдары түрк тилдүү өлкөлөр чогулуп, кеңешмелерди өткөзүшсө да, олуттуу кадамдарга бара алышпай жатты. Себеби бул мезгилдери аталган өлкөлөрдүн баарында экономикалык каатчылык өкүм сүрүп турган болчу. 2009 жылы Азербайжандын Нахчыван жергесинде уюшулган саммитте Кыргызстан, Түркия, Казакстан жана Азербайжан өлкөлөрү Түрк кеңеши уюмун, башкача айтканда Түрксой уюмун түзүшкөндүгүн ачык жарыялады. Кийин аталган өлкөлөрдүн ортосунда мамиле карым-катнаш жакшырып олтуруп, 2018 жылы Венгрия байкоочу катары кошулса, 2019 жылы Өзбекстан кеңешке толук мүчө болуп кошулду. 2020 жылы Карабак согушу болуп, Азербайжан 1994 жылы Арменияга тартырып жиберген жерлерин кайтарып алды. Согушта Түркиянын жаңы чыккан заманбап куралдуу күчтөрү маанилүү роль ойноду. Бул окуядан кийин
түрк тилдүү өлкөлөрдүн биримдиги канчалык маанилүү экени дагы бир ирет тастыкталды. 2021-жылы Азербайжан менен Түркменистанды араздаштырган, канча убакыттан бери тагдыры чечилбей келе жаткан Каспий мунай кенин ортодон иштетүү боюнча келишимге кол коюшту. Андан кийин эле Кыргызстан менен Өзбекстан канча жылдан бери чечилбей келген чек ара чырларын чечүүгө жетишти. 2021-жылдын 12-ноябрында жума күнү Стамбулда өткөн саммитте Түрк консейи Түрк мамлекеттер уюму деп ачык жарыяланды. Бул жолкусунда Түркменстанда байкоочу катары кошулду. Жогоруда айткандай, Түрк мамлекеттер уюмунун кезектеги саммитинде орток акча, орток алфавит, орток аскер, визасыз режим сыяктуу долбоорлор каралды. Келиңиздер, бул долбоорлорго бир кыскача көз жүгүртүп өтөлү. Орток алфавит. 1926-жылы Баку симпозиуму уюшулуп, симпозиумда Касым Тыныстан уулу биз түрк тилдүү элдер бири-бирибизди дагы да жакшыраак түшүнүп, биримдикте боло алышыбыз үчүн латын арабине өтүшүбүз керек деп айтып чыккан. Себеби бул мезгилдери Осмон дөөлөтү кулап, ордуна курулган Түркия мамлекети арабчаны чанып, ордуна латынча колдоно баштаган болчу. Башка өлкөлөрдүн да колдонгон араби арабча болчу. Симпозиумдан кийин латынчага өтүштү. Өлкөбүз болсо 1927-жылы латынчага өттү. Ал эми 1940-жылы кириллицага өттү. 1929-жылы Азербайжан латынчага өткөн болчу. 39-жылы кайра кириллицага өткөн. 1991-жылдардан баштап кирилл жана латын колдонула баштады Азербайжанда. 2001-жылы гана биротоло латынчага өттү. 1993-жылы түрк тилдүү мамлекеттердин вице-премьерлеринин ортосунда латын арабине көчүү жөнүндө меморандумга кол коюлуп, бирок Кыргызстан эч кандай иш жасай алган эмес. 2003-жылда Кыргызстан кириллден латынчага өтүүнү пландады, бирок Орусия тараптан кысым болуп, латынчага өтүү иш-аракети убактылуу токтотулду. 2007-жылы болсо Казакстан латынчага өтүү зарыл экендигин баса белгилеп, бул жаатта аракеттер башталган. Учурда уюмга мүчө болгон мамлекеттердин дээрлик баары латынчага өткөн. Бир гана Кыргызстан кирилл алфавитин колдонот. Уюм тарабынан кабыл алына турчу орток алфавит эң алгач түрк биримдигинин расмий жазышууларында гана колдонулгандыгы менен кийинчерээк мамлекеттер тарабынан расмий түрдө кабыл алынары пландалууда. Албетте бул сырткы кээ бирки өлкөлөрдүн таасирин азайткандыгы үчүн бул саамалыкка караманча каршы болуп, атүгүл ар кандай кысымдарга да барышы толук ыктымал. Эгерде уюмга мүчө болгон өлкөлөр бир алфавитти колдоно башташса, бул келечекте бири-бирин дагы да жакшыраак таанып түшүнүүдө чоң жардам болот. Бул болсо биримдикке алып келет. Жыйынтыгында бүткүл түрк тилдүү өлкөлөр бирге турган болсо, бизге каршы чыга турган империя калбай калат. Тарыхта муну биз далилдегенбиз. Аскердик жактан кызматташуу. Түрк тилдүү элдер баатыр келишет. Ошол эле кезде тартип, кол башчыга баш ийүү деген нерсе мыкты калыптанган. Биздин аскерлердин эң башкы мүдөөсү Аллах жолунда мекен коргоп атып шейит болуу. Шейиттик бул жигиттин үйлөнүү тоюндай эле кубанычтуу абал. Мүдөөсү өлүү болгон элди жеңүү мүмкүн эмес. Тарыхта бул ишеним менен биз нечелеген душманды чөгөлөтүп келгенбиз. Ошол эле кезде биздин жашоо шартыбыз согушууга ылайыктуу болгон. Көчмөн жашоосу кудум эле аскердик база сыяктуу. Тамак маданиятыбызда жөнөкөй күчтүү. Улуттук оюндарыбызда согушка ылайыктуу. Улак тартыш, эр сайыш, ат чабыш жана башка ушул сыяктуу оюндар. Музыкалык аспаптарыбызда согушууга дем берип турат. Мисалы, комуздун ыргагы, ритми согушта чуркап бараткан атты элестетет. Эгерде түрк мамлекеттеринин орток армиясы боло турган болсо, анда бизге сырткы душмандар тиш кайрай албай калат. Учурда орток армияны куруу боюнча расмий түрдө эч кандай кадамдар ташталбаса да, Түркиянын инсансыз тик учактарынан, коргонуу системасынан олуттуу түрдө пайдаланылып жатат. Бирок ким канча учак алгандыгы тууралуу так маалымат жок. Демек, бул жашыруун болгон сыр түрк тилдүү өлкөлөрдүн олуттуу түрдө даярданып жаткандыгынан кабар берет, деп эсептейт кээ бирки серепчилер. Аскердик тажрыйба алмашуулар, машыгуулар, аскердик билим жактан жардамдашуулар, биримдиктер жакын арада курула турган орток армиянын сүйүнчүсү десек болчудай. Эгерде бул орток армия курула турган болсо, эмне болот? Аскерге жарактуу жарандардын саны 65 миллион болгон бир армия бар болот. Аскерлик курга жеткендердин саны жыл сайын 3 миллион болот. Ал эми дасыккан аскерлердин саны 750 миң болот. Аскерлердин саны боюнча дүйнөдө 6-орундагы армия болобуз, иншалла.
Жакынкы 10 жыл ичинде уюмга мүчө болгон өлкөлөрдүн аскердик күчтөрү толук түрдө жаңыланып, өнүгөт. Уюмдун өзүнүн армиясы, учактары, тиг учактары, жаңы техникалары пайда болот, сөзсүз. Уюмга мүчө мамлекеттердин жайгашкан жери башка маданият өкүлдөрү байырлаган державалар. Түндүгүнөн христиан Орусия, чыгыш тарабынан буддизмди карманган Кытай, ал эми түштүк тарабынан Шия Иран курчап турат. Ошол эле кезде батыш жактан, океандын арт жагынан келген да крестүүлөрдүн да жана сионизмдин да коркунучу бар, ар дайымкыдай эле. Мындай стратегиялык маанилүү чөлкөмдөрдө жашаган баатыр түрк тилдүү элдер албетте аскердик жактан күчтөнүүгө мажбур. Ошондуктан аскердик жааттагы чыгымдарга, өнүгүүлөргө анча-мынча батыш медиасынын пропагандасына ишенип алып каршы чыкпашыбыз керек. Эмнеге аскерге мынча көп чыгым сарптап атасың деп кыйкырып чыкпашыбыз керек. Ошол армия керек болсо сени коргойт. Экономикалык дарамет. 300 миллиондук түрк тилдүү өлкөлөрдүн кен байлыктары 500 миллиондук калкы бар НАТО өлкөлөрүнүн кен байлыгынан 2 эсе көп. Демек, кишинин санына бөлө турган болсок, НАТОдон 4 эсе көп. Орток виза. Мисалга алсак, кечээ 2010-жылы эле Казакстанда визасыз 3 күн гана жүрө алчубуз. Ал эми Өзбекстанга кирүү мүмкүн эмес болчу. Учурда уюмга мүчө болгон өлкөлөр арасында визалар жокко чыгат. Ошол эле кезде экспорт-импорт маселелериндеги кымбат бажы салыгынын жөнгө салынышы шарт. Андан сырткары, биз Кыргызстандан машина менен Түркияга чейин бара ала турган мүмкүнчүлүк да дээрлик пайда болуп калды. Себеби мурда уюмга мүчө болгон өлкөлөр бири-биринен географиялык жактан үзүлгөн абалда болчу. Орусиянын колдоосу менен 1994-жылы армяндардын Азербайжандан тартып алган Карабах жерин Азербайжан 2021-жылы кайра кайтарып алуу менен географиялык байланыш кайра калыбына келди. Болгон ортодо ушул Зангезур коридору деп аталган, башкача айтканда бир тууган өлкөлөрдү бири-биринен бөлүп турган дал ушул кичинекей Армениянын аймагы чечиле турган болсо, маселе биротоло чечилет. Ошол эле кезде чымында өтө албаган чек ара маселелери да чечилгени турат буюрса. Элестетип көрүңүз. Бул Бельгия менен Нидерландынын ортосундагы чек ара. Ортодон ак кресттер гана бөлүп турат. Ал эми бул Германия менен Польшанын ортосундагы чек ара. Болбосо бул христиан өлкөлөрү. А бул болсо мусулман болгон Кыргызстан менен Өзбекстандын, Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы чек аралар чымында өтө албайт. Бир нече жыл мурун Өзбекстанга кирип чыгуунун өзү мүмкүн эмес болчу. Учурда бул маселе чечилип баратат буюрса. Ак жол өткөрүү пунктуна барсаңыз, кербенде болгон жүк ташуучу унаалардын кезегин көрүп, бооруңуз ооруйт боордошторго. Бул биз үчүн уят албетте. Бирок мунун баары чечилет. Балким атайын бир күндү күтүп атышкандыр жоопкерлер. Саясатка аралашпайбыз, себеби саясаттын акылмандуулугун билбейбиз. Орток акча. Евро биримдиктеги 27 өлкөгө барып, бир эле акча менен соода кыла аласың. Бул башка державаларга экономикалык көз карандылыкты албетте азайтат. Бизде да орток акча иштелип чыкса, боордош өлкөлөр дагы да эркин кыймылдап, өнүгүүнүн жаңы тармагы ачылмак. Атүгүл, бул жаатта Бишкектеги саммитте жаңы эстелик монетасы болгон акчаны да сунушташты. Акчанын бир бетинде Түрк мамлекеттер уюмунун ээн белгиси түшүрүлсө, аркы бетинде уюмга мүчө болгон өлкөлөрдүн желектери түшүрүлгөн. Ал эми четинде Исмаил Гаспаралынын тилде, пикирде, иште биримдик деген сөзү түшүрүлгөн. Окшош тилде келишели. Бир ой пикир мүдөөдө бололу. Бир жамаат болуп иштеп өнүгөлү деген ураан чакырыктарды камтыйт бул акча. Түрк мамлекеттер уюмунун иш аракеттерин кээ бирлери сындап, утопия катары баалашууда. Сиз ал кызганчак көрө албастарга кулак салбаңыз. Себеби улуу сапар бир кадамдан башталат. 90-жылдардын башында бул бир тууган өлкөлөрдүн бир жерге жөн эле чогулуусу чоң ийгилик болчу. Атүгүл бул өлкөлөр бири-бирине кирип чыкканда нечелеген проблемаларга дуушар болушчу. Азырчы орток алфавит, орток армия, орток акча биримдиги тууралуу сөздөр болуп жатат. Жогоруда айткандай, евро биримдик деле көмүр менен темирдин айланасында бирикпеди беле. Биз деле биргебиз. Атүгүл биз алардан да күчтүү биргебиз. Себеби биз мусулманбыз. Аллахыбыз бир, пайгамбарыбыз бир, китебибиз бир, кыблабыз бир, динибиз, тилибиз, дилибиз бир. Бул бирлер биримдикти, ынтымакты, достукту талап кылат. Учурда бизге биригүү парз, араздашуу арам. Биз биримдигибизди бир улак оюнундагы адилетсиздиктин айынан бузбайбыз. Кош бойлуу болгон Түрк мамлекеттер уюмунун ишке ашуусу албетте оңой олтоң болбойт. Улуу чоң мүдөөлөрдүн курманчылыгы да чоң болот. Бул мүдөө үчүн нечелеген аталарыбыздын каны акты, жаны чыкты, шейит болушту. Бул уюмдун пайдубалын курганга аракет кылган үчүн өзү алдай президентти шейит кылышпадыбы? Албетте, христиан аалабынан, конфуцийчилердин, зороастризмдин, тагыраак айтканда шиизмдин өкүлдөрү тарабынан чабуулдар болот.
Бул аталган державалардын ар бир өлкөдө жашыруун жана ачык өкүлдөрү бар албетте. Бизде да бар. Алар биздин өлкөдө диндин, окумуштуунун, улутчулдун, патриоттун маскасын кийип алып, иш алып барат. Бут тосот. Биз кыргыздар улуу элбиз. Түрк, өзбек, казак кечээ эле пайда болгон. Бизде аларга теңеш менен даражабызды түшүрбө дегендер бар. Бирок булар таза кандуу кыргыздар эмес. Түбү буддизмге барып такалган, өзөктөн чыккан ойрот абеке көбүштөр. Сырттан келип кыргыздын улуулугун, тарыхын изилдемиш болгон сары чачы профессор сөрөйлөр. Динди жеңилдетип, либерализм менен айкалыштырып, атүгүл христиандаштырууга аракет кылган сыйкалар. Бул оюндардын артынан чек ара жаңжалдары, улуттар аралык жаңжалдар, экономикалык кысымдар, миграциялык кысымдар, радикализм өңдүү коркунучтар жаралышы мүмкүн. Бирок биз бир болсок, мамлекетибиздин жанында болсок, өлкөбүздү колдоп кубаттап, пайдабыз тийбесе да зыяныбызды тийгизбей турсак, мунун баары ишке ашат буюрса. Уюмга мүчө болгон өлкөлөрдүн сыртында болсо, Чыгыш Түркістандагы, Крымдагы зулумдуктар күчөшү мүмкүн. Карабах маселеси козголушу мүмкүн. Кудай сактасын. Мурдаракта кош бойлуу болгон түрк мамлекеттер уюму деген сөздү колдондук. Бул жердеги кош бойлуу сөзүн түшүнбөй калдыңыз окшойт. Анда ачыктай кетели. Түрк мамлекеттер уюму улуу Туранга кош бойлуу. Ал бир күнү Туранды төрөйт. Ошону менен бүтөбү? Жок албетте. Дагы боюнда бар. Андан ары үммөт биримдигин төрөйт. Түрк мамлекеттер уюму бул 2 миллиард инсаны бар үммөттүн биримдигине ташталган алгачкы кадамдар. Жаңы доор башталды. Бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сахабалары алгач кайсы Рим фатх болот деп сурашат. Ал саллаллаху алейхи вассалам алгач Константинополь багынат. Андан кийин Рим фатх болот, багындырылат деп жооп берет. Биринчи фатхка багындырылууга Фатих Султан Мехметхан себепчи болду. Экинчи фатхка ким себепчи болот? Жараткан Кудай Таала баарыбызды колдосун.